Коомдук транспорттарда жана таксилерде санитардык эрежелердин сакталышын, айдоочулардын бет кап тагынуусун катуу текшерүү керек. Бул тууралуу Республикалык ыкчам штабтын жыйынында Кубатбек Боронов тиешелүү мекемелердин жетекчилерине катуу тапшырма берди. Ошол эле учурда айдоочулар дагы жүргүнчүлөрдөн унаанын ичинен бет кап тагынуусун талап кылуусун жолго салуу керектигин белгиледи. Кенен кабарчыбыз Салбат Эркетаеванын материалында. Коронавируска каршы күрөшүүдө шалакылык кылып, кемчилик кетирген жетекчилерге чара көрүлөт. Муну айткан биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов COVID-19 мындан ары жайылуусун алдын алуу боюнча иштелип чыккан алгоритмди так сактоосун тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери жана жергиликтүү бийлик катуу көзөмөлгө алуу керектигин милдеттендирди. Өзгөчө туристтик сезон босогодо турганда Ысык көл облусунун жетекчилиги вируска каршы күрөшүү боюнча ишти күчөтүүгө тийиш. Тартипке чакыргылагын райондордун баардыгын жакшылап карап, Ысык көл азыр жайылып жүргөн отурасыңар, сезондун баарын өлтүрөсүңөр. Чыкты дегичекти Ысык көлдө эл келбей коет, отуралар. Ошондой эле биринчи вице-премьер-министр тармактык мамлекеттик органдар менен жергиликтүү бийлик органдар коомдук транспорт менен такси кызматтарын катуу көзөмөлгө алуу керектигин айтты. Анткени жүргүнчүлөрдөн бет кап тагынуусун талап кыла турган айдоочулар өздөрү маскасыз. Бардык жерлерде маска кийүү маселеси боюнча дагы эле жакшы болбой жатат. Таксилер боюнча ошондой эле маселе болуп атат. Таксилерди текшерип, патрулдук инспекцияга тапшырма берилсин ушул боюнча. Алардын ошо санитардык нормаларды тактап кармоо боюнча транспорт министрлиги. Ушундай эле маселе кафе, ресторанда дагы кездешүүдө. Талап боюнча коомдук тамактануучу жайлардагы столдор аралыкты сактоо менен коюлушу керек. Мындай жерлердеги кардарларды бет капсыз тейлөөгө уруксат берилбейт. Ананда имараттын ичин дезинфекциялоого өзгөчө маани берилүүгө тийиш. Кафе, ресторандардагы маселелер ар бир 2 саатта жок дегенде дезинфекция иштерин жүргүзүп, желдетип, таза абаны алмаштырып тура тургандай кылып туруп тапшырмаларды бериш керек. Жыйында чет өлкөлөрдөн жүк ташып келе жаткан ар бир айдоочуга мобилдик тиркемени көчүрүү милдеттендирилди. Салбат Эркетаева, Иният Эргешова, ЛТР, Бишкек.